основной материал ламинат менен акрилдан жасалат. Мына ушундай ламинаттарыбыз бар. Ушунун четиндеги баары ламинаттар, акрилдар, ламинаттан жасалган. Балдар үчүн столдор бизде баары качественный жасалат. Мына четиндеги кромкалар дагы баары станок менен басылат, резиновый, көп жылга туруштук бере турган кромкалардан басабыз. Жана ошондой эле мына ушундай основной айыл жергесине төшөк жыйнай турган мейраптарга муктаж болушат экен элер. Мына мейрап мисалы үчүн азыр ичин жасап койдук. Эми бүгүн алып барып установка кылып, анан бетин жабыштырып жаап беребиз да. Россия жергесинде ушундай мигрант болуп иштеп, анан келдик, ушундай станокторго жетиштим, ал жактан алып келдим станокторду. Көзүм жеткендиги үчүн ушундай элдерди өзүм ушул жерде тейлеп атам, Баткен элине бардыгына. Эмнеге мебелге муктаж болсо баарынын муктаждыгын өзүм колум менен кураштырып, үйүнө алып барып установка кылып берип атам. Бул маркеттик жагынан аялым жооп берет. Бул себеби клиенттерди ошол тапканга байланыштуу биз кураштырабыз. Бул жерде алып кетишет. Анан клиенттерди чтобы аялым өзү тейлейт. Бизде основной маркетинг, реклама через Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp аркылуу кетет. WhatsApp'та дагы 1000ге жакын карталарыбыз бар. Instagram'да дагы аудиториябыз чоң, Facebook'та баарында эле. Бул жерде акциялар бар, скидкалар баары алдын ала даярдалып жазылып турат. Бул ар айда же ар 2 айда же майрамдарда акцияларды уюштуруп, элдерге дагы да ыңгайлуулукту жаратып, белек бечиктерди берип, мебелдерибизден арзан кылып сатып турабыз да. Мебелин цех ачуу боюнча дагы каражат көп керектелет экен. Ага байланыштуу биз ар жактан эмелерди, ар тараптан гранттарды, проекттерди Instagram'дан, Facebook'тан карап аттык. Анан эле прон грант берип атат деген окуп калып, ага заявка таштап койгон элем. Андан биздин цехыбыз тандалып алып, биринчи турдан окуп, станок алдык. Андан кийин Ош Бишкекте офлайн окуп, акчалай гранттарды алдык.